Күнүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бишкектеги Вефа соода борборунда жайгашкан Чердак кафе барында мушташ чыкты. Бул тууралуу социалдык тармактарга видео тараган. Маалым болгондой, мекеменин коногу официанттын башын кастет менен жарып салган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Туркиянын Чанаккале провинциясында токой өрттөр уланууда. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышты. Маалыматта жазылгандай, өрттү чектөө боюнча иштер жана аба каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Өрт өчүрүүгө 1 учак, 6 тик учак жана 31 өрт өчүрүүчү техника тартылган. Буга чейин июль айынын аягында Туркияда токой өрттөр катталган. Алгачкы токой өртү Манавгат аймагында 28 июлда орун алган. Анда 10 күн аралыгында өрттүн 21 очогу катталган. Кырсыктын кесепетинен 7 адам каза болгондугу маалымдалган. Ал эми 1 августта Бодрум, Адана, Кайсери, Мерсин аймагында дагы токой өрттөрү катталган. Натыйжада Бодрумдагы бир канча мейманканада коноктор эвакуацияланган. Бишкек троллейбус башкармалыгы каттам убагында түтөп кеткен троллейбус боюнча билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн эртең мененки саат 9:15 Иса Ахунбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда троллейбусту электр сымы менен контактордун арасындагы байланыш жетишсиз болгондуктан тормоз контактору түтөп кеткен. Бул нерсе айрым бөлүктөрдүн эскирге жеткенинен улам болушу мүмкүн. Түтүн айдоочунун кабинасынан чыккан. Ал эми айдоочу Байзакеев кабинадан чыгып, чоң өрттүн пайда болуусунун алдын алуу үчүн контактор электр сымынан ажыратууга үлгүргөн деп жазылат билдирүүдө. Бактыга жараша троллейбустагы жүргүнчүлөр жабыркаган эмес. Ал эми троллейбус оңдоп түзөөдөн өткөрүүчү жайга жеткирилген. Бишкекте коомдук унаалардын жол кире тарифин бекитүү шаардык кеңеш тарабынан каралбайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясынын бүгүнкү отурумунда шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Коңгантиев билдирди. Шаардык кеңештин маршруттук таксилердин жаңы тарифин бекитүүнү көпчүлүк күтүп жатат. Бул маселелер Бишкек шаардык кеңеши тарабынан каралышы керек деген пикирлер жаралып калыптыр. Бирок бул маселелерди кароо шаардык кеңештин милдеттерине кирбейт. Бул маселени чечүүнү мэриянын шаардык кеңештин юридикалык бөлүмүнө профилдик комиссияга тапшырам деп билдирген Коңгантиев. Атактуу футболчу Криштиану Роналду улуттук курама үчүн киргизген голдор боюнча дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, кечээ 1 сентябрда 2022 жылы өтүүчү дүйнө чемпиондугуна тандоо турунун алкагында Португалия курамасы Ирландияга каршы оюн өткөргөн. Ал беттеште Криштиану Роналду 2 гол киргизип, карьерасындагы 110 жана 111 голдору. Португалия 2-1 эсебинде жеңишке жетишкен. Бүгүн 2 сентябрда экономика жана финансы министринин орун басары Жарасул Абдыраимов маалымат жыйын берүүдө. Жыйында президенттин менчикти коргоо жана ишкерлерди, инвесторлорду колдоо жарлыгынын аткарылышы жана башка маселелер жөнүндө сөз болууда. Баткен облусунда кен байлыктар көп. Облус жетекчилерине бизнес долбоорлорду бердик. Алар жергиликтүү адистер менен карап жатышат. Лейлек районунда айнек чыгара турган, бөтөлкө чыгара турган ишкананы ачышыбыз керек. Ал жакта таза кум бар, алардын технологиясы оор деле эмес. Ошол боюнча чоң иштер алып барып жатабыз. Учурда 52 долбоор бар, алардын ичинен жыл аягына чейин бирөөнү болсо дагы ишке киргизүү зарыл, деди Жарасул Абдыраимов. Оғаныстандын дээрлик бардык аймагына ээлик кылган Талибан кыймылы аларга багына элек. Жалгыз Панжшер провинциясын курчок алышты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышты. Маалыматка ылайык, Талибан кыймылы учурда аталган провинцияны 4 тарабынан курчок алышты. Кыймылдын өкүлдөрү буга чейин провинцияга губернатор жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн дайындашкан. Алар шаар тургундарынан согуш болтурбай Талибан кыймылынын катарына кошулуусун айткан. Панжшер провинциясы талиптер Оғанстанда көзөмөлдөгөн акыркы аймак болуп саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган.
Бишкекте 26 жаштагы жаран 18 жаштагы кызды зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. 28 август күнү Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө шаар тургуну арыз менен кайрылган. Арызда 27 август күнү А аттуу эркек киши болжол менен саат 23:00 чамасында Алтын Ордо жаңы конушунда унаанын ичинде күч колдонуп 2003-жылы туулган кызды зордуктаганы жазылган. Андан соң кызды үйгө таштап, белгисиз тарапка из жашырган айтылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 95-жылы туулган жаран кармалган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сот анын баш коргоо чарасын карап чыгып, СИЗО 1ге камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак жарыялайт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарындагы кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык жана өкмөттүн 2020-жылдын 3-февралындагы номер 51 Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтүүнү уюштуруу маселелери жөнүндө токтомун ишке ашыруу максатында кадрдык резервге кабыл алуу үчүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын орто жана улук жетектөөчү курамын бош кызмат орундарына сынак жарыяланат. Документтерди кабыл алуу 2021-жылдын 1-октябрына чейин жүргүзүлөт деп жазылат маалыматта. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.